Кыргызстанда 5G интернети иштейт. Аны сыноо иретинде быйыл жыл соңуна чейин колдонуу максат кылынууда. Бул тууралуу Санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Интернеттин сапатын жакшыртуу үчүн 2023-жылга чейин 600 чакырымга созулган телекоммуникациялык курулуштар жүрөт. Учурда Кыргызстанда интернеттин 4-муну мууну колдонулуп жатат. Пилоттун запускунун биринчи максаты эмне? Бул 5G'нын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөлү деп атабыз элге. Жана зыяндуулугу жоктугун элге таратып, эме кылайык, жалпы көрсөткөнгө. Себеби бүгүн өзүңүздөргө билгендей, былтыркы жылдан бери коронавирус болду, анан ар кандай ушак айыңдар кетип атат, что именно базовый станциялардан 5G'ныкынан көп коронавирус таркайт, ошодон таркатылып атат деп. Но чындыгына келгенде бул чындыкка келбеген нерселер. Себеби аны санэпидемстанция, андан башка органдар деле тактап эме кылып берет. Дүйнөлүк массалык эмелерди деле карасаңар, бүгүнкү күндө 5G'дан же башка антенна базовый станциялардан эч кандай зыяндуулугу жок.